Саламатсыздарбы ата-энелер, мугалимдер жана биздин сүйүктүү окуучулар. Сиздер менен бүгүн Чүй областынын Сокулук районуна караштуу Фрунзе номер 1 орто мектебинин башталгыч класстарынын мугалими Достиева Жылдыз Абдыбековна болмокчу. Бүгүн сиздер менен 2 классынын адабий окуу сабагынын 4 чейрегинде өтүлүүчү Түлкү менен кумурска аттуу жомокту өтмөкчүбүз. Мен сиздерге негизги жана предметтик компетенттүүлүк жөнүндө айтып, убактыңыздарды албай эле коеюн. Бүгүнкү сабагыбызда адаттагыдай эле максаттарды коюп алмакчыбыз. Сабактын билим берүүчүлүк максаты. Окуучулар жаңы жомок менен таанышышат. Каармандардагы оң, терс сапаттарды айырмалашат. Чакан текстти окуп, түшүнүшөт жана текст боюнча тийиштүү тапшырмаларды аткара билишет. Ата-энелер тарабынан окуу ылдамдыгы жүргүзүлүп, аны текшере алышат. Кандай болгондо сабагыбыз максатына жеткен болот? Эгерде окуучулар жаңы жомок менен тааныша алышса, каармандагы оң терс сапаттарды берилген тема боюнча аңгеме кура алса, үйдө окуучулардын өз ара ишмердүүлүгү уюштурулса, ата-энелер тарабынан окуу ылдамдыгы жүргүзүлсө, анда билим берүүчүлүк максаты ишке ашкан болот. Өнүктүрүүчүлүк максатында болсо, окуучулардын кеп ишмердигинин негизги сүйлөө, угуу, окуу түрүндөгү билгичтиктерин өнүктүрүшөт. Окуучулар жомок аркылуу дил байлыгын өнүктүрүшөт. Кандай болгондо сабагыбыз 2 максатына жетет? Эгер окуучулар кеп ишмердигинин негизги сүйлөө, угуу, окуу түрүндөгү билгичтиктерин өнүктүрүшсө, окуучулар тил байлыгын өнүктүрө алышса. 3 тарбиялык максатыбыз болсо, бири-бирине аяр мамиле кылууга, чыгармачыл ой жүгүртүүгө үйрөнүшөт. Мунун көрсөткүчтөрү болсо төмөндөгүдөй. Тактыкка, тыкандыкка, жолдоштору менен туура мамиледе болууга тарбияланышса, чыгармачыл ой жүгүртө алышса, анда биздин сабак максатына жеткен болот. Анда эмесе, бүгүн биз силер менен Түлкү менен кумурска аттуу жомокту өтмөкчүбүз. Бул жомок 2 класстын адабий окуу китебинин 165-166 беттеринде жайгашкан. Анда эмесе, жомокко көңүл буралы. Түлкү менен кумурска. Түлкү менен кумурска шерик болуп буудай айдашты. Митайым түлкү: "Башым ооруйт. Кымыз ичип келбесем болбойт" деп күндө жайлоого кетип калат. Кумурска жалгыз өзү буудайды сугарып, ооруп, жыйып бастырды. Бир күнү түлкү үйүлгөн кызылды көрүп, ичинен кымыңдап, кумурсканы алдап, эгинди бүт алгысы келди. "Кумурска, муну бөлүп убара болбойлу, андан көрө жарышалы да, кимибиз озуп чыксак, буудайды бүт алалы. Артта калганыбыз куру калалы" деди. Кумурска ойлонуп туруп, түлкүнүн айтканына көндү. Жарышчу жерге барып, экөө катар турду. Түлкү "Кеттик" деди да, кулагын жапырып, чуркаган бойдон жөнөдү. Кумурска түлкүнүн куйругуна чап жармашты. Түлкү кырмандын четине келип, кумурска кайда келе жатат болду экен деп, артын жалт карап алды да, анан токтой калып силкингенде, кумурска ыргып барып, үйүлгөн кызылдын үстүнө түштү. "Ой, сен эмнени карап турасың?" деп кыйкырды. Түлкү чочуп кетип:
Sen kaçan geldin ele dedi. Menin gelgenim kaçan? Seni kütө beri erigip kettim dedi кумурска. Түлкү айласы жок же тапкан пайдасы жок жолго түштү. Кумурска өз эмгегине өзү ээ болуп, буудайын кампага ташып төктү да жыргап, коонап жатып калды. Балдар, силерге жомок жактыбы? Эгер жомок жаккан болсо, анда кийинки суроолорго жооп берели. Суроолор. Түлкүнүн улам эле ооруп калдым деп иштебей жүргөнү туурабы? Силер кандай ойлойсуңар? Буудайды кумурска кантип бакты? Кумурска куу түлкүнү кантип алдады? Кумурсканын түлкүнү алдаганы туура болдубу? Өз оюңарды айтып көргүлөчү. Жалкоолук, куулук жаман адат экендиги тууралуу өз оюңарды айтып билдирсеңер болот. Эми тапшырмаларга көңүл бөлөлү. Бул жерде макалдар берилген. Макалдардын маанисин чечмелеп бергиле. Жалкоонун шылтоосу көп. Жалкоо жарыбайт. Жалкоонун иши аз, себеби көп. Бул макалдар биз уккан жомоктор менен байланышы барбы? Болсо кайсы жерде кездешет? Ошондой эле жомокту үйдөн бир нече жолу окуп, окуу техникасын жана андагы диалог сөздөрдү үн кубултуп, ролдоштуруп окугула. Үйдөн болсо жомокту окуу техникасын ата-энелериңердин жардамы менен уюштуруп, андан кийин кайтарым байланыш берүүнү унутпагыла. Кийинки сабактан жолугушканга чейин сак-саламатта туруңуздар. Окуу техникасын уюштурууну унутпагыла балдар. Дагы бир жолу кайталап кетмекчимин.